Жалпы Кыргызстанда кыскасын айтканда ушул шринфляция, инфляция болуп атат. Шринфляция эми бул эмне дегени? Шринфляция мисалы үчүн бизде кафе бар, аяка барсаң, бир салаты бар, ошол салатты сатып алсаң, анын мурун көлөмү чоң эле, баасы кичине эле. Азыр болсо баалар өсүп атат, көлөм азайып атат, баасы чоңоюп атат. Ушинтип акырындап барганга мүмкүнчүлүк болобу дегенде ойлор жаралат да. Негизи ушул нандын баасы 2-3 жылдын ичинде, эгерде санасак, ошол бир 18 сом болсо, 3 жыл мурда бүгүнкү күнү акырындап ушул 24 сомго жетти. Жөнөкөй наны, кичине чоңураак нан алайын десең, мурунку 20 сом болсо, азыр 34-32 сомго чейин чыгып кетти. Жалпы ошол биздин баягы бензиндин баасы мурун эгерде толук бак 75 литр куюп алайын десең, 3-4 жыл мурда баалар ошол кездеги баалар менен 2,5 сомго куймаксың, толук 75 литр. Азыр болсо 75 литрди куюш үчүн ошол 4600 сом кетип калат да. 2 эсе өстү десек болот, 2 эсеге жакын. Албетте 99% бүт ошол бензин бир эле өлкөдөн келет. Айтпай эле коеюн кайсы чоңгошуна деген жыл сайын ошол 1 миллиард доллар ошо бензинге которобуз да башка бир өлкөгө. 1 миллиард долларга жакын, 700 миллион 1 миллиард долларга жакын. Элестетсеңер, бул деген биздин мамлекеттик бюджеттин 30%. Бул биздин жалпы ички дүң продуктубуздун 10%дан ашыгыраак да, 12-13%дай. Элестеткиле, бул акчанын баары бир гана өлкөгө кетет. Эгерде ошол акчаны өзүбүздө калтырып алсак, сонун болмок да. Мен ойлойм, баары ушул электромобилдерге өтүп кетсе, электромашинелерге жакшы болмок. Анткени ушул кыймылдаш үчүн бизге энергия керек, баарын кыймылдатыш үчүн ушул жаңы технологияга өтүш керек. Бизде баягы чыккан электричество биздин баягы ГЭСтерден электр энергиясын алып, толук өзүбүздү камсыздайт элек. Ойлонгула. Ошондуктан ушул чыным кандай гана жол менен эмес, ушул электромобилдерди алсаңар жакшы болот деп эсептейм. Анан анда баягы эгерде 100% электромобилге өтүп кетсе Кыргызстан, анда сонун болмок. Анда бизде ошол бир маселени чечип алмакпыз. Жалпы экономиканы алсаң, жумушсуздук көбөйүп атат, бирге ошол жумушчу издегендердин да саны көбөйүп атат. Бул абдан кызыктуу нерсе. Бизде экономика негизи өнүгүп өсүп келатканы ындай жай, баягы экономикалык мындай чыңалуулар ошол болуп атат, бирок алардын көлөмү абдан аз да, чоң эмес. Бирок бар маселелер өтө көп да. Эми азыр мисалы үчүн ишкерлер, региондордогу ишкерлер ККМ менен маселе болуп атат. Ал ККМге кичине каршы чыгып атат. Алар жөнөкөйлөтүлгөн салык система, патентти сатып алып эле айчыкканда отчет бербей жүргөнүн жакшы көрүп атат. Ошого кайтарылгысы келип атат. Бирок негизи өкмөт болсо жок, баары салык төлөш керек, баарыңарды ушул көлөкөдөн, көмүскөдөн чыгарабыз деген аракетте да. Ушундай нерсе болуп атат. Жалпы экономика кыскасы айтып кетсе, Кыргызстанда кандай? Мен оптимисттик көз караштамын, бирок маселелер жок эмес. Маселелер бир кыйла көп да. Кыргызстан азыр эмне болуп атат? Биздин экономикасы төмөнкүдөй. Башка өлкөлөрдү караганда, коңшуларды караганда, Өзбекстан, ушул биз Тажикстандан өйдөбүз, киши башына ушул ички дүң продукт боюнча. Өзбекстандан артка калдык. Өзбекстан биз менен жакын, Украина, Армения, Азербайжан, Беларусь, бүт Орусия, Норвегия, United Kingdom, башка дүйнөнүн баары өйдөрөк да. Ошол бир аз кийитчи нерсе. Кичине бизге өсүш керек эле, мындай Кыргызстанда эл жакшы мындай деңгээлге жетиш үчүн кеминде дегенде бир 10-20 миң доллар киши башына жылына ушундай тапкандай болуп, ушундай айлангандай болуп, ушундай деңгээлге жетиш керек да. Анан эгерде ушул баалардын өсүшүн карасак, баалар жаман өсүп атат, көрүп атасыздар. Бүт ушул эгемендүүлүк жылдары өсүп келген, акыркы жылдары секирип кетип атат. Кыргызстан эми бул деңгээлде да. Ушул 150 пунктка чейин өсүп кетип атат да баалар. 150 пункт, эгерде мисалы үчүн 0 деп алсак, 65 жылды 0 деп алсак, 150 пунктка өсүп кетти да.
эгер баягы инфляцияны карасак, Кыргызстанда эми дүйнөлүк инфляция, жылдык инфляция 1,84 деп атат. Бирок негизи бир жылдын кесилишинде карасак, ошондо акыркы жылы 40-30%га чейин өсүп калды деп айтсак болот.